бай дагы, кедей дагы тынчтыкты, берекетти, ден соолукту, ийгиликти Аллахтан сурайт. Адам жакшы окуйт, макул. Бирок ийгиликтүү окууну бүтүү жана жакшы бир диплом алуу аны сатып ала албайт. Ошондой эле өмүрдү сатып алганга болобу? Эгер өмүрдү сатып алганга болгондо, анда акчасы көп адамдар эмне кылат эле? Көп сатып алат эле. Ошондуктан өмүрдү кимден сурайбыз? Себеби адам баласы акча табышы мүмкүн, тамак аш сатып алышы мүмкүн, бирок өмүрдү баары бир сатып ала албайт. Өмүрдү Аллах берет. Ошондуктан Аллах Тааладан суранууну эмне деп айтат? Дуа. Биз ата-энебизге Аллах Тааладан узун өмүр, чын ден соолук, бекем иман, ийгиликтүү жашоо, берекелүү ырыскы Аллах Тааладан суранышыбыз керек. Себеби канча иштеп, чоңоюп, акча тапсак дагы бул нерселерди ата-энебизге сатып алып бере алабызбы? Сатып алып бере албайбыз. Ошондуктан ата-энебизге каалайбыз да ушул жакшылыктарды, туурабы? Көп жашасын. Ошондуктан Аллах Тааладан намаз окугандан кийин, Куран окугандан кийин алакан жайып, жараткан Аллахым, ата-энеме узун өмүр бер, чын ден соолук бер, оорубасын. Ата-энеме берекелүү ырыскы бер, кыйналбасын деп биз Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Ушунун аты дуа. Силер азыр жашсыңар, күнөө кыла элек балдар бар араңарда. Силердин дуаңар түз кабыл болот. Мисал айтайынбы? Мисалы, атаңарда бир чоң баласы бар, мисалы 25 жашта. Анан бир баласы бар, кичинекей 3 жашта, 4 жашта. Ошол чоң баласы: ата, 1000 сом бериңизчи десе, ага же берет, же бербейт. Бирок кичинекей жана 4 жашар, 5 жашар бала: ата, мороженое алып бериңизчи десе, алып береби? Неге? Ал кичинекей да ал. Эркеси да ал. Ал атасыны капа кыла элек ал. Атасыны наразы кыла элек ал. Ошондуктан атасы аны жакшы көрөт да. Эми ата бизди жараткан жок. Ата эне бизди бул дүйнөгө келгенибизге себеп болгон. Бирок Аллах Таала бизди жаратты. Күнөө кылбаган балдарды Аллах Таала жакшы көрөт. Аллах Тааланын эрке пенделери болот алар. Силердин ата-энеңер үчүн кылган дуаңарга Аллах разы болот. Себеби адам ата-энесине эң биринчи кыла турган жакшылыгы чын жүрөктөн ата-энесине Аллах Тааладан жакшылыктарды каалоо. Ара силерди канча алыс жерлерден караңгы түндө кезекте туруп, канча тамак жебей алып келип ушул жерге өткөрүп, өткөнүңөрдөн кийин канчалык сүйүнүп, кубанып, үйлөрүнө барып күтүп олтурушат. Балам окуп келет деп. Ошол ишеничти эмне кылыш керек? Кылыш керек. Кантип актайбыз? Жакшы окуп, сабактарды окуп, баарыбыз Курани Каримге түшүп, Куран окуганды үйрөнүп, бир канча сүрө жаттап, анан сүннөт менен жашоо, дуаларды үйрөнүп, үлгүлүү бир бала болсок, үйдө ата-энебизге, мектепте мугалимдердин көз карашында үлгүлүү бала боло турган болсок, бүт жерден ата-энебизге алкыш алып беребиз, алкыш. Себеби бир жакшылык кылсаң, сени атаңа рахмат дейт. Ата-энесине рахмат дейт. Ата-энесине таазим дейт. Ата-энеси ушундай сонун баланы тарбиялаптыр.
азамат экен ата-энеси. Биздин ата-энебизге бардык эл дуа кылса, алкыш айтса жакшыбы? Мектептен жазып жөнөтсө, балаңыз үлгүлүү болуп, класста жардам берип, алсыз балдарга карашат, мугалимдердин айтканын кылат, сиздерге чоң рахмат деп күндөлүгүңө чоң кылып жазып жөнөтсө, ата-энең аны окуп алып эмне кылат? Сүйүнөт. Ал эми Аллах сактасын, эгер күндөлүгүңүзгө жазып жөнөтсө, кызыл ручка менен балаңар тарбиялап алып турсуңар, өтө тентек, мектепте өзүнөн алсыздарды сабайт, мугалимдердин айтканын кылбайт, алып кеткиле балдарыңарды деп жазып берсе, жакшыбы? Ошондуктан үйдө ата-энебиздин эң жакшы көргөн баласы мектепте мугалимдердин эң мактаган окуучусу болушубуз керек учурда. Ал үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн таалим, тарбия менен, тартип менен жашай турган болсок, сүннөт жашоодо, анда биз ошондой балдардан болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын айткандарын кылуу бул биз үчүн үлгү. Эмне деп айтты? Чоңдорду өзүңөрдөн, чоңдорду урматтагыла, ыззаттагыла, өзүңөрдөн кичинелерди сыйлагыла деди. Эмнеге? Себеби бизден чоңдордун жакшылыгы көп, сообу көп. Ал эми бизден кичинекейлердин күнөөсү аз. Ошондуктан сыйлаш керек. Сенден бирөө кичинеби? Сен аны эмне дегин? Кандай бактылуу, менден күнөөсү аз, меники көп. Сенден бирөө чоңбу? Кандай бактылуу, сооп иштери көп, ата-энесине көп кызмат кылган, көп алкышын алган деп суктанып, аларды урматтайбыз. Аллах Таала ошолордун жашын берет анан. Демек пайгамбарыбыздын жасаганы, айткандары, көрсөткөндөрү бул эмне? Сүннөт. Биз үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям гана үлгү болуш керек. Эгер сүннөт менен жашасак, бизге Аллах Таала эмнени бул дүйнөдө убада кылды? Кара, тынчтык, дүйнөдө тынчтык, бейпилдик жана сый урматты берүүсүнө убада. Сүннөт менен жаша, Аллах сага тынчтык берет, бейпилдик, жүрөктөгү тынчтык. Үйдө тып-тынч, жүрөктөрдүн ичинде бейпилдик, анан сый урмат. Бул сүннөттө гана бар да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ата-энеси, атасы разы, Аллах разы. Биз каалайбызбы Аллах бизден разы болсун? Эгер элестеткиле, сен билсең, ушул өлкөнүн падышасы, президенти сенден разы болсо, канчалык кубанасың? Сен атыңды билсе, ай сен атың ким? Нур Ислам. Нур Исламды тааныса, айтса Нур Ислам жакшы жигит. Канчалык кубанат Нур Ислам? Кубанабы? Эми падышалардын падышасы Аллах бир адамдан разы болсо, канча кубанат? Чексиз. Аллах качан разы болот? Качан биздин атабыз бизден разы болсо. Ал эми бейиш апалардын таман астында деді. Эгер бейиш апалардын таман астында болсо, анда апаларды кубандырсак, апалардын батасын алсак, разы кылсак, анда эмне болот? Эгер таман астында бейиш болсо, апа бул бейиштин бир дарбазасы, ата бейиштин бир дарбазасы. Бейиштин кичинекей эшиги жок, чоң дарбазалары бар. Бирөөсү ата болсо, бирөөсү апа болот. Ата-энени ошондуктан не кылыш керек? Кызмат кылып, батасын алыш керек. Бул бизге пайгамбарыбыздын үйрөткөн жолу, бул сүннөт жолу. Биз үчүн эмнелерди гана кылбады?
Кичинекей кезибизде канча кыйнадык ата-энебизди, туурабы? Канча süt берип бакты, тиш жок эле да себеп, нан жей албайт элеңер да. Süt берип бакты, уктабайт элеңер, таң атканча көтөрүп чыгып бакты. Мисалы карагыла, ата-эне силер иштебейсиңер, туурабы? Алар иштейт дагы силерге кийим алып берет. Кичине өзүңөр бир ручка алып көргүлөчү. Каяктан акча аласың? Ошондуктан ата-эне бизге кылган жакшылыгы канча? Чексиз. Ата-эненин кылган жакшылыгын баалап, мына ушунча сом болот экен деп бааласа болобу? Болбойт. Акча жетпейт да агачы. Сен акчаң миллион болсо дагы жетпейт, миллиард болсо дагы берип коюп туруп, мына ата-эне силердин мага кылган жакшылыгыңар, мына мен ошодон кутулдум деген болбойт. Себеп анчалык акча жок. Ажылыкка алып барып келсе, ата-эненин акысынан кутулабы? Жок, кутулбайт. Ата-эненин акысынан качан кутулат? Качан ата-энеси баласына разы болсо, анын үчүн өмүр бою кызмат кылып, ата-эненин айтканын не деш керек? Макул кылыш керек. Атаңыз бир сөз айттыбы, не деш керек? Макул. Апаңыз бир сөз айтты, макул. Балам мектептен бүгүн түз үйгө кел. Бир аз үй тазалайбыз, кызмат кыласың, жардам бересиң десе, мен досторум менен бүгүн футболго барат элем. Жок, түп-түз макул, үйгө кел. Ата-эне бизге бир гана жакшылык каалайт. Ата-эне бизге бир гана жакшылык каалайт. Ата-энеден көбүрөөк жакшылык каалай турган адамдар барбы дүйнөдө? Жок. Себеп боло албайт. Ата-эне бизди Аллах разылыгы үчүн жакшы көрөт. Биз жакшы бала болсок дагы жакшы көрөт. Кудай кечирсин, жаман бала болсо дагы ата-эне баласын не кылат? Жакшы көрөт. Ошондуктан себепсиз, жөн эле, кызыкчылыксыз бизди жакшы көргөн, бизге жакшылык каалаган, ооруп калсак түнү менен карап чыккан андай адам таппайсыңар. Ата-энедей жакын инсан дүйнөдө жок. Ата-эне бул Аллах берген периштелер да бул дүйнөдөчү. Ата-эне кээде бизди урушуп койсо, ошо урушканы дагы биздин пайдабыз үчүн. Неге урушат? Жок, кайсыл учурларда урушат? Биз өзүбүзгө биз зыян иш кылсак урушат да. Ата-энебиз биз бир ийгиликке жетсек, биз канча кубансак, андан 10 эсе көбүрөөк ата-энебиз кубанат. Сен мектептен 5 алган, ата-энең 5 алгандай кубанат да, күндөлүгүн көрүп алыпчы. Мектептен бир ийгиликтүү бир грамота алып келген эле, алар өздөрү алгандан да көбүрөөк кубанат да. Ошого ата-энени ар дайыма ушундай ниет кылыш керек. Мен ата-энемди дайыма кубандырып, дайыма разы кылып жашаймын. Ошондо жашоодо берекет болот. Жашооңордо өнүгүп, өсүү болот. Окууңарда ийгилик, андан кийинки окууларда, университетте окууларда ийгилик, анан келечек Аллах буйрса жашооңор келечеги бар астында койгон максаттар бар да, туурабы? Ошол максаттарга ийгиликтүү жетишесиңер, себеби ата-эне артыңардан эме кылып турган болот? Дуа кылып турган болот. Себеби силер ата-энени дуасына татыктуу балдар болосуңар. Эми барып туруп ата-энесине ата мага дуа кылыңыз, апа мага дуа кылыңыз десе дагы болот. Бирок бул мындай суранып алган дуа да. Алар баары бир айтпасаң деле дуа кылат. Бирок биз ушундай балдардан бололу, алар өзүнөн өзү жүрөгүнөн дуа чыксын да бизгечи. Балам, азаматсың, өмүрлүү бол. Мындай кол көтөрүп, амин деп кол көтөрбөсө деле,
жүрөгүнөн ушундай бир разы болуп бир сөз чыгат го, балам өмүрлүү бол, ошону айтын дуа деп айтат. Ийгиликтүү бол балам. Ошондой балдардан болууга аракет жасашыбыз керек. Бизге үлгү пайгамбарыбыздын айткандары. Бир жолу бир бала пайгамбарыбызга келип айтты. Менин апам деди, мени сабайт деди. Апасы сабайт экен. Айтты, сен апаңды бирөөгө арызданба, жамандаба деди. Сенин апаң сенин үчүн кылган жакшылыгы үчүн сени эгер урушуп же сабай турган болсо, сен аны бирөөгө жамандап арызданма деди. Апаңдын акысы бар деди. Апа эч качан жөндөн баласын урушпайт, урбайт. Эгер бир ката кетирсең урат да. Ошондуктан сүннөт жашоодо берекет бар туугандар. Сүннөт жашоодо тынчтык бар, сүннөт жашоодо сактык бар, сый урмат бар. Ата-энелер дагы өз милдетин аткарып силерге кара кандай сонун жакшы аттарды койду. Бирөөгөрдүн атыңар мисалы Бакыт болсо, бирөөнүн аты Таалай. Эмнеге? Жакшы ниетте бактылуу болсун, таалайлуу болсун. Милдеттерин аткарып жакшы ат койду. Эми силерди дүйнөдө жакшы бир билим алсын деп туруп, жакшы мектептерге киргизишет. Жайкы лагерлерде Куран курс лагерлерин алып келет. Эмне керек? Себеби келечекте балдарыбыз илимдүү, билимдүү, таалим, тарбиялуу болсун деп, анан бир кошумча дагы бир окууларга берет, спортко катыштырат. Эмне максатта? Балдарыбыз ден соолуктуу болсун деп. Эми биз үчүн ушунчалык кызмат кылып жатса, бизден бир тыйын сурабай, же жазып коюп атабы, бүгүн сага ушунча расход кетти, кийин төлөп коесуң деп. Аталар ошентеби? Жок. Аябайт. Иштейт, айлык алат. Мисалы 30 000 сом айлык алса, ошонун 10 000 сомун да өзүнө иштетпейт да. Баарын үй бүлөсүнө иштетет. Силерге иштетет. Эми элестет, сенде 100 сомуң болсо, ошол 100 сомдун баарын бирөөгө иштет дегендей да. Силер иштетпейсиңер го. Баарын кимге иштетесиңер? Өзүңөргө иштетесиңер. Ал эми атаңар 100 эмес, 100 сом эмес, 1000 сому болсо дагы, 10 000 сому болсо дагы, ошону силерге окууңарга, кийим-кечеңерге, тамак ашыңарга, силер бир жолу ойлоп көрдүңөр, үйдө свет бар, ушул светке төлөш керек деген баш оруу болду силерде? Жок. Ким төлөп атат? Ата. Кышында үй жылуу, көмүрдү ким сатып алып келип атат? Ата-энеңер. Дастаркондо ар дайыма тамак аш каяктан? Ата-энебиз. Эми бизге ушунчалык чексиз жакшылык кылса, азыр бир ашканага баргын, курсагым тойгозом деп заказ кылгын эле. Тамак жеп бүткөндөн соң ушунча акча сурайт, акчасын төлөбөсөң эмне кылат? Уят кылат да, иштетет. Атаңа телефон кылат, чалат, келип балаңар ушинтип кетти деп. Ал эми үйдө күндө ата-энеңерге заказ кыласыңар. Апа, мен манты жегим келип атат. Апа, мен мындай тамак жегим келип атат деп апаңарга заказ кыласыңарбы? Заказ кыласыңарбы? Апаңар бекер, бесплатно тамак кылып берет. Бир тыйын алабы? Бир ойлонуп көргүлө. Үйдө бекер ресторан бар. Бекер гостиница бар. Ким төлөйт анын каражатын? Ата-энеңер төлөп жатат. Ушул жакшылыкты билиш керек. Биз эмне дейбиз? Ата-эне болгондон кийин кылыш керек да. Кылбаса эмне кылат эле? Алар кылып жатат. Өз милдетин аткарып жатат. Аллах Таала аларга сыйлыгын берет, сөзсүз. Бирок бизден талап кылынганы ошол нерсени кадырлаш керек. Магазинге кирсең, бир суу ичким келди, бир суу алайын десең, бекерби суу? Жок. Бир гостиницага барып, бир күн жатайын десең, бекерби? Жок. Таксиге барып туруп, фалан жерге жеткизип кой десең, бекерби? Жок.
Bizdi үйümüz гостиница бекер, ашкана бекер, ата-энебиз бекер жеткизет. Biz padişalarday жашап атабыз, padişalarday. Bir тиыныбыз жок, бирок айтканыбызды кылып жатышат. Кийимиң болсо, атам ага кийим керек. Болду. Мектепке барардан мурда баарыңарга жаңы кийим сатып береби? Padişalarday жашоо. Bir тиыныңар жок. Bir тиындык пайдаңар жок. Үйгө bir тиын доход алып келбейсиңер. Бирок айтканыңарды кээ бирлер дагы жок, мен мындай бут кийим кийбейт элем, мен мындайын киет элем, тигиндейин киет элем деп эркелейт дагы. Ошого ата-эне баарын бизге бекер кылып берген. Үйүбүз, жата турган жерибиз жылуу, тамак ашыбыз ысык. Апабыз дагы кызматчы, кийимдерибиз жууп берет. Өзүңөр жууп көрдүңөрбү, кийим жууш канча кыйын? Жынсыларды, кийимиңерди таптаза кылып жууп, үтүктөп, өзүңөрдүкүн макул жууп турсуңар. Бирөөдүкүн жууп бердиңерби? Жок. Апабыз, силер мисалы үйдө жалгыз эмессиңер да, канча бир тууган болсоңор, баарыңардын кийимиңерди жууйбу? Бекер. Прачечный бекер болбойт өзү. Бирок үйдө апа бекер. Карагыла, апабыз бекер повар, тамак аш пиширип берет да. Бекер үйдү тазалап жатабы? Бул бир ишкер да. Бекер повар, бекер уборщица, бекер прачечница кийим жууп берип атат. Анан ошончолук кызматты Аллах разылыгы үчүн силерди жакшы көргөнүнөн жасап, бир милдет кылбаса, айтабы, мен силерди багып атам, ата-эне милдет кылбайт. Бирөө жакшылык кылсын эле, бир досуң мисалы мектепте бир күн сага бирдемке берсе, анан эртеси күнү сен бербесең не дейт? Өткөндө мен сага бердим эле го. Бир жолу берип алып милдет кылат. Ата-эне бир жолу милдет кылдыбы? Ата-эне, айттым го, периштедей, алар өмүр бою силерге жакшылык кылат, бирок бир жолу милдет кылбайт. Эми биз ошол нерсени кадырлай билишибиз керек. Үстүңөрдөгү кийим ким? Ата-эне алып берген. Бул жака чейин ким алып келди? Ата-эне. Ушул жашка чейин ким бакты? Ата-эне. Мектепке бүт керектүү нерселерди ким алып берет? Ата-эне. Өмүр бою кеткен расходду жаза турган болсо, биз чоңойгондон кийин төлөй албайбыз аны. Чын төлөй албайбыз. Апабыз бизди 2 жыл сүт берди. 2 жыл берген сүтүн апа сүтү канча сом турат? Баа жеткис. Анын баасын жазып биз чоңойгондон кийин бизге бир шот берсе, бала мына эми сен чоңойдуң, жумушка да кирдиң, мына акчаны төлөп кой десе. Төлөй албайбыз ал акчаны. Андай дебейт, ата-эне не дейт? Аман болгула дейт балдарым, сак болгула, саламат болгула. Ошондуктан биз дүйнөдө ата-энебиз бизди жакшы көрөбү, биз дагы ата-энебизди чын жүрөктөн жакшы көрүп, биринчи орунга коюшубуз керек. Достор менен достошуш керек, бирок достук экинчи орунда. Биринчи орунда эмне? Ата-эне. Биринчи орунда ата-энени койгон адам дүйнөдө чоң адам болот. Ата-эненин дуасын алган адам дүйнөдө дагы ийгиликтердин баарына жетишет, акыретте дагы Аллахтын ыраазылыгына жетишет. Ошондуктан ата-энебизге көп дуа кылалы. Ойлоп көргүлө. Ушул жакшылыктарды баарын ата-энебиз бизге жасап жатат. Ара биз ойлогон жокпуз да, туурабы? Ошону ойлойлу. Канчалык жакшылыктар. Велосипед алып берди силерге. Мүмкүн өзүндө велосипед деле жок. Азыр ошондуктан ата-энени кыйнабаш керек. Көрүнгөн нерсени алып бериңиз деп кыйнай бербеш керек. Себеби ата-эне алып бере албаса кыжалат болот да. Көзүңөр көргөн эле нерсени мен самокат алам. Самокат деген биринчисинен арзан нерсе эмес. Экинчисинен самокат менен бул ден соолукка кооптуу да. Ошого керек болсо ата-эне алып берет эле сага.
мүмкүнчүлүгү болсо сени айттырбай эле алып берет эле. Кандай кийим алып берсе ошого ыраазы болгула, макул болгула. Мен ала Adidas кийет элем. Adidas арзан нерсе эмес туганда. Азырынча ушуну кийип тура бер. Кымбат бренд кийимдерди кийгенче ата-эненин ыраазычылыгын табыш керек. Кандай кийим алып берсе ошону жактыргыла. Жакпаса дагы чын-чынында мага жакты, рахмат силерге деп айтып көрөлү. Кээ бир балдар өтө капризный. Жада калса мектепке көтөрүп бара турган сумканы дагы апасы, атасы ушундай базардан бир жактырып сатып алып келсе, жок, муну көтөрбөйм муну. Мен классташтарымда мындай сумкасы жок. Сен классташтарыңа оппа окшош сумка көтөрүп келге деп айтпайт да мугалимдер. Мүмкүнчүлүккө жараша. Ошондуктан ата-энеңерди кыйнабагыла. Аны алам, буну алам депчи. Эмнени алып берсе ошого эмне болуш керек? Силер ата-энеңер эмнени алып берсе ошого ыраазы болуп, анан көп-көп дуа кылгыла. Аллах Таала ата-энеңерге көп-көп берсин, берекет берсин. Анан силерге да алып берет. Дуа кылбай эле, Аллахтан сурабай эле ата-энени кыйнай берген болбойт. Ким ата-энесин кыйнаса, эртең силердин балдарыңар да силерди кыйнайт. Каалайсыңарбы ушуну? Аталарыбыздын сөзү бар, кылмыш кыдырмыш деп. Бирөөгө бир нерсе кылсаң, сен башыңа келет ошол. Эгер кааласаң, сенин балдарың дагы, силер дагы эми Аллах буйрса, бир 10-15 жылдан кийин чоңоёсуңар, анан үйлөнөсүңөр да. Анан силердин балдарыңар дагы акчаң жетпей турса, ата мен муну алам десе, кыйналасың. Ошондо билесиң да, ата-энебиз канча кыйналган экен. Ошондуктан ата-энеңерди кыйнабагыла. Алып бергенине макул болгула, ыраазы болгула, рахмат айткыла. Мага ушул жакты депчи, сүйүнгүлө. Алар деле кошулуп сүйүнсүн. Ошого бүгүнкү сабагыбыздын мазмуну ата-энени чын жүрөктөн жакшы көрүп, ата-энебизге Аллах Тааладан жакшылыктарды гана тилеп, дуа кылуу. Жакшылыктар эмне? Узун өмүр тилейли, чын ден соолук тилейли, берекелүү рызкы тилейли, жашоолорунда ийгилик тилейли. Жана Аллахтан сурайлы, я Аллахым, мен ата-энемдин кызматын кылып, дуасын ала турган жигит болоюн деп Аллахтан сурагыла. Биринчи, Аллах Тааладан ата-энебизге эмне сурайбыз? Узун өмүр. Экинчиси, чын ден соолук. Ата-эне ооруса, жалат болобуз. Ошондуктан чын ден соолук. Оорубасын. Үчүнчүсү, берекелүү рызкы. Төртүнчүсү, ийгиликтүү жашоо. Бешинчиси, ата-энебиздин кызматын кылып, дуасын алганга татыктуу жигиттерден бололучу, я Аллахым, мага ошондой жардам бер деп, ар бир намаздан кийин ата-энебизге дуа кылалы. Мүмкүн дуаң бүгүн кабыл болот. Мүмкүн бүгүн кечинде кабыл болот. Мүмкүн куптандан кийин кабыл, мүмкүн эртең кабыл болот. Ошондуктан дуа кыла бериш керек. Күндө дуа кылыш. Силердин дуаңарды Аллах Таала кабыл кылат иншалла. Ошого дуа кылабызбы ата-энебизге? Иншалла. Ата-энени чын жүрөктөн жакшы көрүп, биринчи орунда коелу. Аллах Таала Куранда ата-эне үчүн атайын кылына турган дуаны үйрөткөн. Вакул, жана айткыла, Раббирхамхума кама раббаяни сагира. О Аллахым, биз кичинекей кезибизде ата-энебиз бизге канчалык мээримдүү болуп, бизге мээримин төккөн болсо, сен дагы аларга ошондой мээримдүү бол деп дуа кылгыла деп Куранда үйрөткөн. Ата-энеге мамиле кылууну Куранда айткан Аллах Таала. Айырмасы жок, ата-эне намаз окуйбу, окубайбы, айырма. Ата-эне ошол жетет. Ушул жерде туруп, бут ооруса дагы, чаңгаса дагы, суусаса дагы, жана курсак ачса дагы, кеч кирсе дагы, уйкусу келсе дагы, ушул балам ушул жерде калып окусунчу, ушул балам бир нерсени үйрөнсүнчү деп, жана бизди ушул жерге окутканы алып келди. Биз дагы ата-энебиздин ушунча эмгегин актабай, бул жерден окубай чыгып кетсек эмне болот? Иншалла биз дагы окуйлук. Жана биз
биз да ушул жерде жүрүп бир нерсени берип келели хотя бы. Бисмиллахиррахманиррахим. Ата эне деген бул биздин ата эне бул жашоо деп аталат. Ата эненин ыраазычылыгына жетиш үчүн ата эненин айткан сөзүн угуп, эмне десе ошону кылып, жана ушу 8 миллиард адамдын арасынан сага бир дуа кыла турган сен ата энең болуп эсептелинет. Ата эне деген бул биздин жашоо. Ата эне сөзүн угуш керек. Ата энен бар кезинде урматтап сыйлап, ата энең бар кезинде урматтап сыйлап алышың керек. Жок кезинде өкүнүп каласың. Ошондуктан ата энең сөзүн угуп, ата энеңди эки дүйнө бактылуу кылып, иншалла 30 параны жаттап, ата энебизди бейишке киргизет деген ниеттебиз. Ата энебиз жок болсок, биз могул дүйнөдө жок болот элек да. Ата энебиз бар, бул дүйнөдө барбыз да. Ата энебиз бизге канчалык мээнет кылды. Бизди ушу медресеге окусун деп канча түн ой иштеди. Буяка келип канча күн күтүштү. Бейиш эненин таманында дейт. Энебиз бактылуу болсо, бейиш ачылат. Ата бактылуу болсо, бейиштин эшиги ачылат. Ата менен апа наразы болгон болсо, бейиштин эшиги жабык болот.